товарым жок, келген жок, чалсам силердин товарыңар жалалбатка өтүп кетиптир деди. Примерно 300 миңге барып атат. Теңге менен аябай көп. Так, вот Коллета Дентелла Vita VIP. Эки жактан тең Каспий менен да которуп атышат. Инстаграмга чыгарып атпайбы чем арыз жазганына карап натыйжалуу да бул. Шейликтерден эффективдүү натыйжалуу акчаңарды өндүрүп берем. Таргетке кеткенде деле ал аккаунтту биз билдик да. Онлайн соода биздин жашоонун бир бөлүгү болуп калды. Бул ыңгайлуу болгону менен анын артында миңдеген адамдар жабырланып келет. Чекит медиага Инстаграмдан соода кылам деп шулундарга алданып калган жаран кайрылды. Бул Инстаграмдагы Зарина Home аттуу баракча. Дал ушул баракчага жабырлануучу онлайн буйрутма берип 16 000 сомго алданып калган. Анын айтымында шулундар акчаны алган соң соц тармактан аны блоктоп жок болуп кетишкен. Булардын Инстаграмы чыгып, эмнеге эметтим? Анткени подписчиктери көп экен. Анан кийин комментариялары өчүп экен. Аны кандай десем, бир мындай эме ою келбептир да, что мошенниктердин сайты ушинтип, мен ойлогом да, көп суроо болуш үчүн кээ бир сайттар болот, көп суроо келген үчүн алар комментарияларын өчүрүп коет. Анан мен да ошондой ачык эмес экен деп, кандай десем, ушундай комментарий көп болгон үчүн өчүрүп салганго деп ойлогонмун да. Анан кийин WhatsAppка жаздым. Бул эме август айында болчу, 18-19 число августтарда. Анан жазсам, биз 15 миңден үйдө заказ алабыз деди. Ошол Зарина Home страницадан. Анан кийин макул деп 15 миң акчаны эме топтоп, кайра кечинде жаздым. Мондай 30 постельный белье заказ кылам депчи. Алар болсо мага ошо 16 миң счетту эме менен PDF форматта чек отправлять. Чек жөнөтүштү да. Ал чекти негизи оңой менен кандай десем форматта жасалбайт экен, билем, жасалынбайт экен. Анан ушундай чекти жөнөткөндөн кийин мен кандай десем мындай ишендим да, кандай бир. Алар сизге счет фактура счет фактура жөнөтүп атышат да. Счет фактурасы жөнөтүп. Анан кийин эмени эртең менен кечинде акчаны же эртең жөнөтөм дедим. И ошо эртеси күнү эртең менен ал болсо видео жөнөтүп атат да. Видеоролик менин атымды айтып, Талайгүл, вот ваше постельное белье, заказыңар мынакей деп товарды көрсөтөт атат. То есть видео съемка кылып, менин товарымды көрсөтүп, атымды ошол видеодон озвучивает. Так, вот Коллета Дентелла Vita VIP. Тут вот семейки и двуспалки и 10 полуторок. Ваш заказ. Анан мынакей товарды көрсөтүп, жана озвучивать эткенден кийин бул кандай десем, бар экен деп эметтим да. Бар эле товарды көрсөтүп атат депчи. Аны ошентип акчаны кечинде жөнөттүм. Эртең биз Алматадабыз, Кенжехан 8 да бир контейнердин номерин жөнөттү. Ошол жерден болобуз, адрес деп. Анан мен ошо менен бир күн күттүм. Эртеси күнү товарым жок, келген жок, чалсам силердин товарыңар жалалбатка өтүп кетиптир деди. Анан дагы ошентип 2 күн өттү. 2 күн кечке күтүп улам чалып аттым. Баарына жооп берип атышты. Терпение, потерпите, анан суранабыз, күтүп тургула депчи. Күтүп турдум. Ошо боюнча 2 күндөн кийин уже күмөн санап баштадым. Булар анан изилдеп баштасам. Телеграм ссылкасына кирдим. Телеграм ссылкасында тоже эч кимге жасалбайт экенсиң, эч кимге ким кайсы подписчиги бар экен көрүнбөйт экен. Эчтеке ссылка эмеси бүт заблокированный бир ушундай страница экен да. Талайгүл айым бул баракчага алданган жалгыз адам эмес экенин айтып, жабырлануучулардын жалпы саны ал билгенден эле 30га жакын экенин белгилейт. Ал эми алар 300 000 сомдон ашык каражат жоготконун айтып берди. Баракчанын модераторлору эки өлкөдө, тагыраагы Кыргызстан менен Казакстанда иштеп атканын белгиледи. Жалпы сом менен примерно 300 миңге барып атат. Теңге менен аябай көп белди. Кыргыздар, казактар.
кыргыз казактарга, биз казактарга силер заявление жазгыла десем, силер жазгыла деп, алардан 1-2 киши заявление жазган деген, по-моему, жаздош керек. Бул шугундар Кыргызстандабы же Казакстандабы? Эки жактан тең Каспий менен да которуп атышат. Бияктан Бул жакта демек Эмбанк менен которулуп атат. Бул шугундарга алданып калган дагы бир жабырлануучу Жылдыз Айым ал дагы дал ушул баракчага буйрутма берип 5000 сомго алданып калган. Ну, я решила, значит, пошерстить интернет, и для того, чтобы выбрать постельное белье, так как предложений много, поискала в Инстаграме, и попалась мне вот такая страничка Зарина Home, постельное белье Замира Home. Цены были, ну, потому что я вот уже полазила в Инстаграме, самые такие оптимальные. И я решила, что, ну, тут вроде как мошенничества быть не должно, и мне даже в голову не приходило. Я связалась с ними, мне тут же скинули прейскурант и перенаправили в телеграм-канал, где был большой выбор всякого вида, там, и постельное белье, и подушки, и так далее. И получается, ну, цена меня устроила, качество вроде тоже. Ну и я связалась с ними, в WhatsApp уже они мне написали. И через WhatsApp мы, собственно говоря, общались. Вы знаете, выходили на связь, звонки по WhatsApp, не видео, а аудиозвонки. Первое время брали трубку сразу, реагировали сразу. И я сделала заказ на 5000 сом. Сказали, мы в Алмате находимся, мы вот сегодня вам отправим автобусом. Ну и, соответственно, я говорю, тогда деньги я оплачу при доставке. Они сказали, говорят, ну как же, мы же в Алмате, а вдруг вы откажетесь? Меня это не насторожило, честно говоря. И я перевела деньги, 5000 сом. Там получается 6 комплектов и 2 подушки, если не ошибаюсь. Ну, захотелось обновить вот. И в итоге на следующий день она мне написала, что мы не успели сегодня отправить, потому что действительно вечер был. Завтра в 10 утра мы отправим. В 10 утра я пишу, вы отправили, мы, говорит, в 2 часа дня отправим. Ну, в итоге на связь они со мной выходили. Вот-вот отправили, все отправили. Курьер вам привезет. Это уже в 11 часу я ей пишу, где курьер, куда, дайте мне телефон службы, я сама с ними свяжусь, если надо, я сама поеду заберу. Они и, естественно, не дали номер курьерской службы, и тем самым 2-3 дня они меня вот так водили за нос. Одной из причин, почему я до сих пор не получила, на тот момент было сказано ими, что якобы мой груз уехал в Джалабад. То есть по ошибке перегрузили курьеры не туда и увезли в Джалабад. Проходит вот как раз таки 2 дня, я говорю, ну, извините, груз должен был пешком уже с Джалабада прийти. И вот вроде еще сутки она выходила со мной на связь, все, вот они близко, вот курьер приедет. И после в какой-то момент перестали просто брать трубку, меня, видимо, заблокировали. Ну и тем самым все, я не увидела ни денег, ни постельного белья. Талайгүл Айымдын айтымында ал шугундардан акча өндүрүп берем деген блогерге кайрылган Мендибай уулу сыймык кызматын 15000 сомго баалап, бирок 5000 сомго чейин арзандатаарын жана бул каражат таргеттик жарнамага коюлаарын белгилеген. Мошенниктерден эффективдүү натыйжалуу акчаңарды өндүрүп берем. Бирок мен жаңы правиламды киргиздим. Мындан кийин мындай. Биз өнгөн акчадан 10% алабыз, гарантийный взносты 15000 кылганбыз. А сиздер болсо 15000 төлөп видео чыгарар замат дароо эле реакция болуп, эффективдүү жыйынтык болуп атат. Ошонун арасында кээ бирки жерлерде жанагы койчумандын таягы, күтпөгөн обещаниялар да болуп атат. Запускать этип. Ооба, эжет. Мошенниктерден акчаңыздарды өндүрүп берем. Эффективдүү натыйжалуу. Ооба, эжет. Күнүнө бир деле чыгат. 2 күнгө уже рекламага место бар. 4-чү күнгө место алып койсоңуздар болот. Ооба, ошону жакшы кылыпсыз, эже. Ооба. Эже, мына уже 15000ге биз көтөрдүк взносту. Сиздердики ошо 5000 5000 деген, андан кийин 15000 деп. Эже, азыр канча топтолду, ошону которо бериң.
остальныйсын ошо бүгүн кечке которуп койсоңуздар болот. Себеби бүгүн биз бул жактан баштап кое берели да. Азыр башка адамдар да жазышат да 5000 депчи. Азыр жарымын которуп кое бериң, жарымын саат ошо 2де которо берсеңиз болот. Котордум. Инстаграмга чыгарып атпайбы чем? Чем арыз жазганга натыйжалуу да бул. Талайгүл айым жабырлануучулар бул сумманы чогултуп жыйнап блогерге которгонун айтты, бирок ал видеону жөн гана чыгарып, өзү убадалагандай жарнамага койбогонуна нааразы. Мендибаев Сыймык деген бир блогер бар экен, ошол жазсаңар ушул мошенниктерди таап эткен деп бизге ошо жөнөттү да, группач. Анан ошол Сыймыкка жаздым да. Бизде да ушинтип мен аны группага коштум сразу, ошо биздин группабызга. Мына биз ушунча кишибиз, биз ушинтип ушул страница бизди алдап кетти депчи, биз ушунча акча сумма которгонбуз десек, Сыймык ошо 5000 сом мен бергиле деди да. Анан баарынан чогултуп 250 сом, 300 сом, бирөө 500 сомдон которушту. Ошо 24 кишибизчи которуп, бирок эми көрөсү акчасы бар, көрөсү акчасы жок экен. Анан өзүм болсо где-то өзүм түшүнтөмүн 1,5 миң котордум да. Эми кандай десем, эми может эме таап берет депчи, эми кандай десем 250 сом, 300 сом ладно эме деп. Анан эметсек, ал 1-2 видео тартып киргизди Инстаграмына. И бул дагы бир какой-то мындай несерьезный бир тоже да бир шылуун болуп атат да. Сыймыктын өзүнүн голосовой бар. Мен муну таргетке 5000 сом берсеңер, ошол 5000 сомду мен таргет кетирем деген. Анан кетирбейби? Таргет кетирген жок, бул жөн видео тартып, өзүнүн эки видео тартты. Биз бул блогерге байланышып окуя тууралуу комментарий сурадык. Мен Инстаграмга чыгарып бердим алардыкынча. Мен Инстаграм менен өндүрүп бердим да. Ооба, бирок сиз Инстаграмдан таргетке койбоптурсуз да. Таргетке коем деген айткан сөзүңүз бар экен да аларга. Ошого нааразы болуп атышат алар. Таргетке кеткенде деле ал аккаунтту биз билдик да. Алар баягы кибермошенник экен. Башка берки паспорттор турат го баягы жөнөткөн. Алар третий лицо экен вообще-то. Аларды деле баягы менеджер кылып ишке алып баягы адамдарчы. Кибермошенник экенин кантип билдиңиз? Берки паспортуна которткондор, паспортуначы. Алар ошо менеджер болуп эле иштешиптир аларга. Акчаны аларга которуп, силер бизге которосуңар, ушундай комиссия бересиңер деп наркадан алдап кетишиптир. Ал жерде көп экен алдангандарчы. Анан сиз ошондо таргетке деп айткан сөзүңүз бар экен да, бирок таргетке коюлбаптыр сиздин видеоңуз. Буну кандай түшүндүрөсүз? Анан таргетке отурганда деле кибермошенникке кереги жок да. Ишо таргетке алар өзүнчө төлөш керек. Таргет бул мен бесплатно иштебейм да. Өздөрү 5000 берсе. И вот. Таргетке отдельно төлөш керек. Анда сиздин аудиоңузда эмнеге анда таргетке коем мен ушул акчаны деп айттыңыз? Алар ошону түшүнбөй калыптыр. Ошону карасаңыздар, таргет отдельно төлөнөт всегда, мен реестринде деле турат. Сиз ошондо 5000 сомду өзүңүздүн жана видеоңузга алдыңыз, анан видео жүктөдүңүз. Видеому алдым, таргетке отдельно төлөш керек. Алар вообще мелкий адамдар экен. Кайра неме кылып. Таргет өзү 5000 кетип калат да. Мен бесплатно аларга иштебейм да никакка. Таргетке пусть төлөсүн, кайра коюп кое берем. Жабырлануучу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын кибер кылмыштуулукка каршы күрөшүү бөлүмүнө арыз менен кайрылды. Окуя кандай уланат биз байкап турабыз. Капчыгыңызга сак болуңуз. Сиздер менен Чекит Медиа жана мен Асель Сооронбаева болдум. Көрүшкөнчө.